Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү биз сөз кыла турган тема бул социалдык тармактарга сүрөт жүктөө бул модабы же күнөөбү же кандай пайдалуу жагы барбы жокпу деген темада талкууламакчыбыз. Негизи бул селфи деген сөздү мындай котормогондо өзүнүн дене түзүлүшүн, көрүнүктүү жерлерди, кооз жерлерди сүрөткө тартуу деп көзгүдөн көрүү деген эсептелет да. Мисалы, кээ бирки кыздар, өспүрүмдөр көбүнчө өздөрүнүн дене түзүлүштөрүн, көкүрөктөрүн, жамбаштарын же бир прическаларын ошол мактоо же рекламалоо иретинде түшөт экен да. Негизинде бул селфи 2000-жылдардан баштап бизге престиждүү болуп баштаган. 2011 жылы британиялык натуралист, фотограф жунглиде жүргөндө Стеф Блейлер деген ал маймылдарды ошол селфиге тартып биринчи жолу ошону рекламалаган. Андан кийин Россияда 2014 жылы ошол өспүрүмдөрдүн арасында педикулез боюнча күрөшүү, анын жайылтын жолдорун оңдоо боюнча ошол балдардын, өспүрүмдөрдүн башындагы басып жүргөн биттерди ошол селфи катары тартып, анан ошону чыгарышкан. Мындан сырткары бул селфиден аябай коркунучтуу жерлерде, темир жолдордо, имараттардын баштарында, мисалы үчүн тамдардын баштарына туруп алып, өмүргө кооптуу болгон жерлерде түшүп, анан бир канча адамдардын өмүрү кыйылган да. Демек биз бул нерселердин баардыгын түшүнүп турсак деле, бирок селфиге кое беребиз. Негизи бул селфи коюу бул өзү адат, анан оору да болуп калат да. Мунун эки жагы бар, жакшы жагы бар, жаман жагы бар. Мисалы, селфини аябай өзүң сүйүнгөн учурда, жакшы көргөн адамың менен, жакын курбуң менен сыймыктануу менен түшүп коюп коесуң. Бирок койгондон кийин анын артынан, мисалы үчүн, бул чындыгында оору, мисалы, адам ага лайк басат. Ар бир лайк баскан сайын адам ага сүйүнүп, менин демек ушул жакшы жактарымды байкаптыр же мен татынакай экенмин деп сүйүнүшү мүмкүн. Бирок ал жерде адамдын назары дагы болот да. Анан экинчи жагы бул адамдын убактысын алат. Анан сырткары болсом, убактысын алат дагы, сөз байлыгы жоголуп, коо менен баарлашуу жоголот. Сиздердин пикириңиздер боюнча бул аябай жакшы деп ойлошуңуздар мүмкүн. Негизи бул психологияда оору деп эсептелет. Эми эгерде ушундай ооруга чалдыгып калган болгон замандаштарыбыз болсо, албетте сиздерге кеңешим муну жоготуш керек, себеби адам баарлаш керек. Адам чыныгы виртуалдуу жашоодон чыгып, чыныгы жашоону көрүш керек да. Биз чыныгы жашоодо жашап атабыз. Ошону таанып билүү максатында, эгерде сиз ошондой ооруга чалдыгып калган болсоңуз, анда сизге кеңешим күн сайын селфини бир күндө 10 жолу, 5 жолу соц тармактарга жүктөп жаткан болсоңуз, анда бул нерсени азайтканга болот. Мисалы, бир күндө 2 жолу, кайра бир күндө 1 жолу, анан 3 күндө 1 жолу, бир жумада 1 жолу, же болбосо 10 күндө 1 жолу кылуу менен бул селфини алып коюуга болот. Негизи бул селфини соц тармактарга коюунун зарылчылыгы деле жок деп эсептейм, себеби биздин деги эле ушул биздин баракчабызда биздин аты жөнүбүз жазылып турат. Биздин кандай экенибизди билиштин шарты жок. Орустарда айтып коет го, баягы жакшынакай аялдардын рекламасы үйүндө болсо дейт. Анан жаман жүрүмтөгөй аялдардын рекламасы бул селфиде же болбосо анын статусунда деп айтат да. Демек, сиздерге кеңешим бул негизи бардык нерсенин өзүнүн мыйзам ченеми, анан кийин чеги болот. Демек, селфиге коюу негизи бир чети туура деп ойлогон болсоңуздар, анда жакшынакай сүрөттөрдү коюңуздар дагы, аны бат-бат өзгөртүүнүн кажети жок деп эсептейм. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.